Махшар елі. Бисмиллахиррахманиррахим. Қиямат қайым болғанда Алла келіп, өткен бардық инсандарды түз аянтта топтойды. Бұл аянтта ортоғы шыққан кешіне бары оңой көре алышат. Сөйлеген кешіне да бары уғалат. Ушылы бақта күн инсандарға аябай жақындайды. Күндің ысықтығынан инсандардың мейілері қайнай тұрған абалға келет. Ошондуктан махшар елі бир куткаруучуну издөөнү чечишет. Бири-бирине жашап жаткан ушул кыйынчылыкты жана кайгыны көрбөй турасыңарбы? Эмне үчүн абалыбызды Кудайыбызга түшүндүрө турган жана бизди бул абалдан куткаруу үчүн ортомчулук кыла турган бирөөнү издебейбиз дешет. Араларынан кээ бирлери атаңар адамга баргыла, андан жардам сурагыла дешет. Ошентип бир жамаат инсан Азирети Адамга келишет. Эй адам, сен инсандардын атасы болосуң. Алла сени кудуреттүү колу менен жаратып, өзүнүн рухунан үйлөдү. Периштелерди сага сажда кылдырды жана сени бейишине жайгаштырды. Кудайыңа барып, бизди жашап жаткан ушул кыйынчылыктарыбыздан куткаруусу үчүн ортомчулук кылбайсыңбы дешет. Азирети Адам аларга мындай деп жооп берет. Бүгүн Кудайым абдан каардуу. Буга чейин мындай каарданган эмес жана мындан кийин да мындай каарданбайт. Кудайым мага дарактан тамактанууну тыюу салганда, мен андан жедим. Ай мага жаза болсун. Мен эмне иш кылдым? Силер Нухка баргыла, андан жардам сурагыла деп жооп берди. Ошентип алар Азирети Нухка келишет да ага: "Эй Нух, сен Алланын дүйнөгө жиберген биринчи элчиси болосуң. Алла сени абдан көп шүгүр кылган кул деп айткан. Ушул жашап жаткан кыйынчылыктарыбызды жана кайгыбызды көрбөй турасыңбы? Кудайыңа барып, биз үчүн ортомчулук кылбайсыңбы?" дешет. Азирети Нух да аларга мындай деп жооп кайтарат: "Бүгүн Кудайым абдан каардуу. Буга чейин мындай каарданган эмес жана мындан кийин да мындай каарданбайт. Ал мага бир дуа акы берген эле. Аны менен динди кабыл кылбаган калкымды каргыштадым. Ай мага жаза болсун. Мен эмне иш кылдым? Силер Ибрахимге баргыла да андан жардам сурагыла" деп жооп берет. Ошентип алар Ибрахимге келишет. Ага: "Эй Ибрахим, сен Алланын пайгамбарысың жана дүйнө элдеринин ичинен жалгыз досусуң. Ушул жашап жаткан кыйынчылыктарды жана кайгыларды көрбөй турасыңбы? Кудайыңа барып биз үчүн ортомчулук кыл" дешет. Азирети Ибрахим да аларга мындай деп жооп берет. Бүгүн Кудайым абдан каардуу. Буга чейин мындай каарданган эмес жана мындан кийин да мындай каарданбайт. Мен бир убакта 3 жолу жалган айттым. Ай мага жаза болсун. Мен эмне иш кылдым? Силер Мусага барып жардам сурагыла" деп жооп берет. Ошентип алар Азирети Мусага келишет. Ага: "Эй Муса, сен Алланын элчиси болосуң. Алла сени менен сүйлөшкөндүктөн сени башка инсандардан жогорку даражага койду. Ушул жашап жаткан кыйынчылыктарды жана кайгыларды көрбөй турасыңбы? Кудайыңа барып биз үчүн ортомчулук кыл" дешет. Азирети Муса да аларга мындай деп жооп берет. Бүгүн Кудайым абдан каардуу. Буга чейин мындай каарданган эмес жана мындан кийин да мындай каарданбайт. Мен бир убакта күнөөсүз бирөөнү өлтүрдүм. Ай мага жаза болсун. Мен эмне иш кылдым? Силер Исага барып жардам сурагыла" деп жооп берет. Ошентип алар Азирети Исага келишет. Ага: "Эй Иса, сен Алланын элчиси болосуң. Алланын Мариямга жеткирген бол сөзү жана андан бир рухсуң. Сен бешикте болгон убагында инсандар менен сүйлөшкөнсүң. Ушул жашап жаткан кыйынчылыктарды жана кайгыларды көрбөй турасыңбы? Кудайыңа барып биз үчүн ортомчулук кыл" дешет. Азирети Иса да аларга мындай деп жооп берет. Бүгүн Кудайым абдан каардуу. Ай мага жаза болсун. Мен эмне иш кылдым? Силер Мухаммадка барып жардам сурагыла" деп жооп берет. Эмне кылууну билбеген, айласыз калган махшар калкы ушундай изденүүнүн аягында созулуп жаткан бардык бутактарынын бир-бирден сынганына таң калуу жана коркунуч менен көрүшөт. Акыркы үмүттөрү менен кыямат күнүнүн эң кадырлуу адамы Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келишет. Ага: "Эй Мухаммад, сен Алланын элчиси жана акыркы пайгамбарысың. Алла сенин келген кеткен бардык күнөөлөрүңдү кечирген. Ушул жашап жаткан кыйынчылыктарды жана кайгыларды көрбөй турасыңбы? Кудайыңа барып биз үчүн ортомчулук кыласыңбы" дешет. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ордунан туруп жана Алланын тахтысына барып тахтын астында сажда кылат. Алла ага эң сонун мактоо жана дуа сөздөрүн көңүлүнө салат.
Ал да бул сөздөр менен Аллага мактоо айтып дуа кылат. Андан кийин ага мындай дейт: "Эй Мухаммад, башыңды көтөр. Бүгүн каалаганыңды айт. Каалаган нерсең сага берилет. Ортомчу бол, ортомчулугуң кабыл кылынат." Азирети Мухаммад саждадан башын көтөрөт. "О Кудайым, Үммөтүмдү кечир, о Кудайым, үммөтүмдү кечир" дейт. Алла ага мындай дейт: "Эй Мухаммад, үммөтүңдөн суракка тартылбагандарды оң жактагы бейиштин эшигинен бейишке киргиз." Ошентип Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнүн жанына келет. Үммөтүнүн суракка тартылбагандарды оң жактагы бейиш эшигинин жанына топтойт. Бейиш эшиктеринин ар биринин эки канаты арасындагы аралык Мекке шаары менен Сириядагы Бусра шаары арасындагы аралыкчалык болгон чоң бейишке Азирети Мухаммад эшиктин алдында күтүп турган үммөтүн ал жерден бейишке киргизет. Окуядан алынган пайдалар. Кыямат кайым болгондон кийин инсандар кабырларынан туруп, Махшар аты берилген аянтта топтолушат. Махшар өзүнөн Аллага сыйындырган оор, кыйынчылыктуу жана коркунучтуу бир убак. Куран дүйнө жашоосу сыяктуу эле ахирет жашоосун да жандуу сүрөттөөдө. Махшар абалынан жандуу көрүнүштөрдү көрүүнү каалагандар ушул сүрөлөрдүн котормосун окуй алышат. Вакыя, Кыямат, Такфир, Мурсалат, Наба, Зилзала жана Кария сүрөлөрү. Махшар аймагындагы кыйынчылык жана коркунуч пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ортомчулугу менен аяктайт. 3. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү Махшардын эң кадырлуу жана эң урматтуу кишиси болот. Алла менен күнөөкөр мусулмандар арасында ортомчулук кылат. Алладан үммөттөрүнүн күнөөлөрүнүн кечирилүүсү үчүн суранат. 4. Бирок бул ортомчулуктан пайдалануу үчүн ардактуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ылайыктуу үммөт болуу керек. Азирети пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кыямат күндөгү бул ортомчулугунан, анын сүннөт жана жашоосунан ажыраган биддат жана адашуу ичинде өмүрүн өткөргөн инсандар пайдалана алышпайт. Бул баян пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып берген окуялар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихром медиа каналыбызга катталыңыздар.